70 тоннадан ашык алтындын кору бар Карагазык кени. Оштун Чоңала районунда жайгашкан аталган алтын кен өткөн кылымдын 34-жылдан баштап изилдене баштаган. Карагазык Кыргызстан эле эмес, дүйнөдөгү эң уникалдуу алтын кендеринин катарын толуктайт. Мындагы 1 тонна рудадагы алтындын көлөмү айрым жерлерде көңүл буруңуз 73 грамм болсо, кээ бир учурда 184дөн 504 граммга чейин жетет. Ал эми орточо көлөмү 1 тонна рудада 14 грамм жана 27 грамм таза алтын бар. Бирок Карагазыкта иш жүргүзгөн Кытай компаниясы анда 700 килограмм гана алтын бар деп келген. Себеби аларга мурдагы геология агенттиги азыркы өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети ушундай лицензияларды берип жүргөн. Айырманы сездиңизби? 70 тонна эмес, 700 килограмм. Бул 100% алтындын болгону 1% көрсөтүлгөн дегендик. Баса өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети учурда Карагазык кенинде канча алтындын запасы бар деген сурообузга түз жооп бербей, эки участкадагы алтындын көлөмүн гана көрсөттү. Ага ылайык Рудное тело номер 2 менен Левобережный тилкесинде жалпысынан 10 тонна 800 килограммдан ашыгыраак алтын калыптыр. Ал эми 2009-2018 жылдар аралыгында эки участкадан 1200 килограммдай алтын өндүрүлгөн. Мындан улам жергиликтүү эл Карагазыкка жасалган кайдыгер мамилени, андан тонналап тонолуп жаткан алтындын дарегин баяндап, үнүбүздү президентке чейин жеткиргиле деп Марва телеканалына кайрылышкан. Сооронбай Шариповичке үнүбүз жетпей, чыкпайт. Силер да жеткизе албайт болушуңар керек. Ишаакчыга, коргоошунчуга элге кандай экологиялык таасири бар, ушуну көз карандысыз эксперт келип бизге текшерип баардыгын элге билгизип койсо жакшы болмок эле да. Анан ар бир иштегенде мисалы үчүн закрытый алып кетип, жаңгы атыбалдарыны сууга түшүрбөсө деген ойлорум бар. Аларга зыяны тийип атат негизинен. Учуп атат, айлана чөйрөгө тиет. Биринчиден ден соолукка зыян. Экинчиден баягы көк суудан алып кетип атканда чаң. Анын үстү жабылбай келет мисалы үчүн. Ооба көрөрман, өзүңүз баамдагандай эле бул биздин Карагазык кени тууралуу даярдаган экинчи иликтөөбүз. Биринчи чыгарылышта район эли кенттин тегерегиндеги көйгөйлүү маселелерди мамлекеттин ажоосуна жеткирип баруубузду өтүнүшкөн. Ал эми Сооронбай Жээнбековго түз суроо узатуу мүмкүнчүлүгү президенттин жылдын жыйынтыгын чыгарган пресс-конференциясында жаралды. 4 жыл аралыгында 13 тонна алтын Кыргызстандан мыйзамсыз алып чыгып кеткендиги тууралуу да маалыматка күбө болдук. Жээнбеков 13 тонна жоголгон алтын тууралуу биринчи жолу угуп жатканын белгилеп, бул маселе анын жеке көзөмөлүнө алына турганын билдирди. Эми Кайди компаниясы боюнча муну билем мен, кийин токтоп калып, кийин ишке кирген. Бирок мурункулар мен билем, башкага сатып анан ким иштей баштаганда мен тактайынчы муну. 13 тонна алтын алып кеткени, кимден алып кеткенин тактайын, бирок мындай маалымат мен Ошто иштедим да, мага берген эмес. Ондон баштап мен иштедим да. 13 тонна деп канча жолуктук. Тактайын муну. Баса ошол 4 жыл аралыгында ташылып кеткен алтын, күмүш жана жездин бүгүнкү күндөгү базар баасы 660 миллион АКШ долларына барабар болмок. Бул каражатка Кыргызстан Кытайдан карыз албай, Бишкек жебин реконструкциялап, Кытайдын гранты жок Борборгаладагы 170 шакырымдык 100дөн ашык жолду оңдоп, балыкчы корумду жолун жасап, көчкөндөр оюндары өткөн ипподромду куруп, түрктөр курган Борбордук мечитти өзү салып алмак. Геология комитети кичи алтын кендеринин катарына кошуп келген Карагазыкты туура иштеткенде канчалаган көйгөйлөр чечилерине көзүңүз жеттиби? Тилекке каршы Чоңала эли гана эмес, жалпы Кыргыз элине таандык болгон кен бүгүнкү күндө да таланып тонолууда. 2009-жылга чейин бир топ урдулар чыгып кеткен. Эми көрбөйсүң, муну кантип туруп шашылуу түрдө ташыган буларчы? Баягы методом шыктабания деп коет экен, геологиянын тили боюнча айтканда. Баягы каймактуу, майлуу жерлеринде баягы биз айткан 504 грамм, 73 граммдардын баарын алып кетет дагы. Биягына кийин калтырып коюп, анан кийин аз экен, тигинде мындай деген эмени эсептешип атат да буларчы.
Карагазыкта 70 тонна алтын бар деген маалыматты ойдон чыгарып же асмандан алган жерибиз жок. Кен ондогон жылдар бою изилденип, баалуу металлдардын көлөмү жана курамы аныкталып отурган. Бул тууралуу Золото Кыргызстан аттуу китепте толугу менен берилген. Изилдөөлөр Карагазык кени дүйнөдөгү эң уникалдуу алтын кени болгонун далилдеген. Ага жараша азыркыдагыдай 1 тонна рудада алтындын курамы 8 грамм эмес, андан эселеп жогору экени байкалган. Айтмакчы, Тоо кен тармагындагы эң белгилүү жана ишенимдүү китептердин бири болгон Золото Кыргызстан китеби мурдагы геология агенттиги, азыркы өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети тарабынан 2004-жылы басылып чыгарылган. Золото Кыргызстан китебинде берилген маалыматка таянсак, Карагазык 35 алтын объектиден турат. Алар Левобережная, Айдарбек, Караказык Восточный, Правобережная, Жүгүрташ, Кара суу, Кызылсай 2 жана 3, Караказык, Муз төбө, Южная, Северный 2 жана башка 23 объект. Учурда аталган аймакта Кытайлык Азия Gold Enterprise ЖЧКсы жана Горная инвестиционная компания Кайди ЖЧКсы иш алып барат. Биринчисине 14400 гектар аянтта алтын жана башка баалуу металлдарды издөө укугу берилсе, ал эми Кайди компаниясы учурда 2 тилкеде жалпысынан 170 гектар аянтта алтын казып алууга мүмкүнчүлүк алган. Көрөрманга түшүнүктүү болуусу үчүн мурдагы иликтөөдө айтылган урунтуу учурларды учка эске салып өтөлү. 27 метр аралыкта бул жерде көк суусу агып жатат. Ал эми ал жерде ошол алтындын рудасы жүк ташуучу унааларга ташылып жатат. Ал жерден албетте шамал болот. Бул жерде шамалдан ошол руданын чаңдары сууга кошулуп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Биз азыр Жаш Тилек айылында жүрөбүз. Бул Жаш Тилек айылынын чет жакасында жайгашкан. Ушул айылдын тургуну Арпидин аттуу адамдын үйү болгон. 2009-жылдары ушул үйдүн короосуна эле алтын рудалары тонналап түшүрүлүп турган. Мындан тышкары Кытай жумушчулары бул үйдө 1 жылдай убакыт жашашкан экен. Бул жерге 2009-жылы таш төгүлгөн. Кимге тиешелүү? Бул Адилбеков Арпидин деген киши тиешелүү. Ошол үй. Ошол убакта кытайлар жашаган. Кытайлар жашаган, бул жерде өзү жашаган эмес. Сөз болуп жаткан Айжан өлдү жайлоосу мына ушул жер экен. 2012-13-жылдары мына бул жерге 1000 тонна руда түшүрүлгөн. Учурдун талабы бул кендин айланасындагы айыптоолорду иликтеп, баа берүү жана кылтакка илингендерди жазага тартуу. Андыктан чоңалайлыктар атайын комиссия түзүлүшүн талап кылууда. Аким кызыктар болуш керек бул жака. Аким алып келип бул жака көз карандысыз эксперттерди алып келип жыйынтыгы менен протокол иштетиш керек аларды. Биз иштебесин дебейбиз. Мыйзамга туура келбейт. Иштесин, бирок элдин кызыкчылыгына мыйзамды сыйлап, экологияны сактап, экономиканы сактап иштеш керек. Ошон үчүн Кудай буйруса бул нерсе болот. Ушул урматтуу депутаттар комиссия түзүлүшүнө жардам берип койсоңуздар, ушул жака келип көз карандысыз эксперттер, геологдор келип бир анализдеп кетсе аябай жакшы болот эле. Рахмат. Чоң Алай районунда болуп эл менен жолугушуу өткөргөн депутаттардын тобу парламентте элеттиктердин көйгөйүн ачык айтып чыкты. Алардын бири депутат Рыскелди Момбеков. Анан негизги маселелер бул ал жакта иштеген Кайди деген Кытайдын компаниясы бар, жергиликтүү суранды, ошону комиссия, парламент комиссия түзүп берип койгулачы, ошону карап чыксын депчи. Өздөрү 1 жылда 70 миллион сом гана жергиликтүүгө соцпакет берет экен. А бир күндө 70 миллион сомдон ашык пайда табат экен. Буну кандай карасак болот? Анан мен таң калганым, булардын лицензиясын узарткан момент 2010 жылдын 7 апрель экен. 2010 жылдын 7 апрелде эмне болгонун билебиз да? Ошол күнү Капар Курманалиев кабинетте отуруп лицензияга кол койбосо керек эле да. Парламент комиссия түзүүнү суранышты. Мен Дастамбек Арышбек сизден суранам, тиешелүү комитетке протоколдук тапшырма берсеңиз, бир жумушчу топ түзүп, Кайди компаниясы дегенде ак карасын иликтеп чыксын. Жогорку кеңешчи өкмөт Карагазык боюнча азырынча эч кандай комиссия түзө элек. Балким эл өкүлдөрү жайкы каникулдан соң бул маселеге кызуу киришип, иликтеп баштайт деп ишенип туралы. Айтмакчы, президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйынынан соң көп өтпөй Кайди компаниясынын президенти Цзян Цин биздин айткан маалыматтарыбызды төгүндөөнү талап кылган катын жолдоду. Анда Кайди 140 кишини иш менен камсыз кылаары жана баардык мыйзамдардын негизинде иш кылаары айтылган. Каттагы көңүл буруучу жагдай Карагазыкта биз айтып жаткан 70 тонна эмес,
13 тоннада алтын жок деп көрсөткөнү болду. Марва телеканалы Кайди компаниясына эфирдик убакыт берерин айтып, аларды телеканалга чакырдык. Бирок эфирге келүүдөн баш тартышты. Кошумчалай кетели, алтынды ташыды делген компания жалгыз Кайди эмес, андан башка дагы бир нече кытайлык компаниялардын аты аталат. Жана албетте бул компаниялардын жүйөсүн угуп, аларга да микрофон узатууга даярбыз. Алган эмес, атайын интервью алуу максатында алтын ылгоочу фабрикага да бардык. Компаниянын котормочусу Ороз аттуу жигит чоңдордун баары чоңлайда деп айткандыктан ушундай кадамга барган элек. Тилекке каршы заводдун аймагынан жетекчилерди кезиктире алган жокпуз. Коопсуздук кызматы бизге заводдун аймагында камерага тасма тартууга тыюу салды. Ошондуктан чөнтөк телефонго гана тартууга үлгөрдүк. Биздин негизги максатыбыз Кайдинин лицензиясы узартылып узарбаганын билүү гана болчу. Себеби мамлекеттик геология комитетинин сайтында бул маалымат берилген эмес. Биз сурообузга жоопту район акиминен алдык. Лицензиялар бар. Лицензия продукт этилген. Жаңы лицензия алышты. Эки лицензиясы бар. Лицензия негизинен айлык өкмөттө сакталат да. Алардын документтери айлык өкмөттө. Аким бизге узартылган лицензиялардын көчүрмөсүн берди. Ага ылайык Карагазыктагы Рудное тело 2 1633 АЕ лицензиясы 19 жылга 2037 жылдын соңуна чейин узартылган. Анда 5 тонна 748 килограмм алтын бар деп көрсөтүлгөн. 1 тонна рудадагы алтындын курамы 4,5 граммдан ашыгыраак. Ал эми 1632 АЕ аттуу Левобережный участкасынын лицензиялык мөөнөтү 8 жылга 2026 жылга чейин узартылган. Анда 5 тонна 64 килограмм алтын бар делинип, 1 тонна рудада 8 грамм алтын бар экени айтылган. Көңүл коюп маани бере турган жерде ушул. Унута элексизби, буга чейинки изилдөөлөрдө аталган участкада 1 тонна руданын курамында 8 эмес 14 грамм алтын болоору көрсөтүлгөн. Ортодогу кеминде 6 грамм алтын кайда кетти? Ушул негизги суроо. Кеминде 6 грамм дегенибиздин да жүйөсү бар. Себеби айрым участкаларда алтындын курамы мындан эселеп жогору. Биздин колубузга 2011 жылдагы Карагазык алтын кениндеги руданын курамындагы алтындын көлөмүн аныктаган комиссиянын документи тийди. Жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия Asia Gold Enterprise компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерип чыккан. Укук бузууларды аныктоо үчүн атайын комиссия түзүлүп 2011 жылы. Ошол мезгилдеги Asia Gold Enterprise деген кытайлык компаниянын ишмердүүлүгүн текшеришкен да. Ошондо бир топ укук бузууларды аныктап, анын бүгүнкү бизге өтө керек болуп аткан маселе азыр Караказык алтын кенинде 0,4 грамм менен деп алып чыгып кетип атпайбы алтынды. Бүгүн ошол нерсеге дагы бир бул жашыруун болуп жүргөн документ колубузга тийип калды да. Караказык алтын кенинде 29 грамм алтын бар экендигин тастыктаган документ бул. Геология комитетиндеги инженерлер, химиктер, лаборант, руководителдер, начальниктери баш болуп, ошол комиссиянын составында болгон. Анан ушинтип корутунду чыгарып, Караказык алтын кенинде канча алтын бар экендигин аныктаган документ да. Бул документтин чыгышына дагы бир аз тоскоолдуктар болду, анча-мынча чалуулар болду, анан акча сунуштоолор болду. Эми бүгүнкү күндөй ошол элибиздин 90% кредит менен социалдык абалы бир мындай кейиштүү абалда болуп аткан учурда алардын ушундай чындыкты айтып чыкканда акча сунуштоолору же ушундай бир тоскоолдук кылуулары бул ал компаниялардын бүгүнкү күндө таза миссия иштеп аткандыгынын таасын далили да. Албетте ушундай айтып чыкканда буга чейин анча-мынча ушул баш көтөрүп Кытай тарапты катуураак сындап чыккандарга мындай акча бергендерин да ошол жергиликтүү элдер айтып атышат да. Бул деген сөз бул таза эмес иштеп, анан мыйзам бузуп, анан элдин келечегине балта чаап, ушундай бир адилетсиз иш жүргүзүп аткан ишмердүүлүк болуп атат да, ошону тастыктап атат. Аталган кытайлык компания алтын рудаларын ташуу максатында Карагазык кенине барчу жолдун боюнда жайгашкан Чак жана Жаш Тилек айылдарынын элине 5 миллиондон 10 миллион сом таратканы да маалым. Так, бул боюнча азыр Asia Gold Enterprise деген компания бүгүнкү күндө да лицензиясы бар, поискка алып жүрөт. Бирок бир жылдан былтыртан бери, быйылдан бери келбей иштеп.
Таркаткан акча каражаттары менен конкретно айта албайм, бирок биздин уккан маалыматтарда ушу 2 айга, по-моему, 5 миллион, 10 миллион акча таркаткан. Эч кандай бийликти аралаштырган эмес. Кайсы жыл болуп ошо? Эстей албайм, эсимде жок. Сиз ай башында турасыз. Мен өкмөт болуп иштеген, бирок точно эсимде жок. Где-то Элдер 2005-жылдары беришти. 2007-2006 жылдары болса керек. Бул жалган эмес, болгон сөз. Болгон бул нерсе. Жамадилла мырза ошо 5 миллион сомдон берген экен 2 айга. Анан алар эмне деп келишишкен? Ээн эркин ошол жана хоолордун жүк ташкан унаалардын өтүшүнө мүмкүнчүлүк берген бейли. Ошо мүмкүнчүлүк бергенден ошолор болуп атпайбы? Сиздер бул жергиликтүү бийлик катары эч кандай чара көргөн эмессиздер. Кандай реакция кылгансыздар ошол ишке? Ал мезгил мен аз точно айта албай жатам. Негизинен ал мезгилдерде Азия Gold Enterprise, ошо силер айтып аткан Рустам Мамантов айтып атасаң, мен акчын көргөн эмесмин, бирок ат алып жүрөм. Бирок ал маселенин үстүндө кандай болуп ташылган, кандай тартипте иштеген, анын мезгилде ал эми райондон келди маселе болгон, аны мен билбейм. Абдулла Темирбердиев кен казып алуучу тармактардын ачыктыгы демилгесинин Чоң Алай району боюнча кабылдамасынын башчысы. КТААТ стандарттары дүйнөнүн 52 мамлекетинде киргизилген. Анын катарында Кыргызстан да бар. КТААТтын максаты кен казып алуу тармактарынын кирешелерин, лицензияларын ачыкка чыгаруу менен кен казып алуу секторунда айкындыкты жана башкарууну жогорулатууга багытталган. Абдулла Темирбердиев мындан тышкары 1997 жылдан 2005 жылга чейин Чоң Алай айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган. Ал аталган кызматты аркалаган жылдары айыл аймактын карамагында жайгашкан кара казык кенин талаптоого жол бербегенин белгилейт. Бирок кийинки жергиликтүү бийликти башкаргандар кендин башаламан казылышына шарт жаратып койгонун ырастайт. Канчалык выгода тапты, ортого акча отурду, кандай кылды, аны бир Кудай билет, өздөрү билет, аны эч айта албайбыз, аны колунан кармагандай айтып атыш кыйын. Бирок ошондой бир подозрениялер бар. Подозрениялер мага сунуш кылганды уккансыңар да, кантип эле ошолорго сунуш кылбасын. Чоң Алай районунун учурдагы акими Жумадилла Жапаров болсо, кытайлык компаниялар тарабынан эч кандай пара сунушталбаганын белгилейт. Ал ошондой эле борбордук бийлик тарабынан да кытайлык компаниянын кызыкчылыгына иштегиле, алардын талабын талашкыла деген буйрук болбогонун эскертет. Адамдар болгонбу? Тараптар болгонбу? Жок. Эч ким сизге сунушту жок. Таза болгон. Таза мен эмнесин айтып атам? Эч акча алган эмессиздер, акча берем деген эмес. Кимден акча алабыз биз? Негизи Кытайдан. Жок, андай маселе болбойт. Ар бир тараптын үнүн угуу максатында мурда иштеп кеткен акимдер менен да байланышып интервью алууга аракет жасадык. Бирок алар убактысы жоктугун шылтап, бири да интервью берүүгө макул болгон жок. Сиз менен көрүшүп интервью алсак болобу агай? Жок, мен интервью бербейм. Мен арашпайлыгын чыккан, мен 63 келдим. Биз жана кара казык алтын кени боюнча иликтөө жасап аттык элек да. Анан сизден сүйлөшүү интервью алалы деп аттык элек. Сиз жетектеген убакытта кандай иштешти эле кытайлар депчи? Мен азыр бир жерде эмелем, иштебенен. Эртең пайдасы эле. Эмнегедир Чоң Алай районунун мурдагы акимдери кайди кара казык темалары боюнча сүйлөгөндө жактыра беришпейт. Алардын дагы бири Мукаш Каримбеков. Ал 2008 жылдан баштап 2010 жылдын апрель революциясына чейин Чоң Алай районун башкарып турган. Ал эми акимчиликтен кеткенден кийин биз айтып жаткан кытайлык кайди компаниясында жумушун уланткан. Мен интервью бербейли коеюн, рахмат. Сиз өзүңүз азыр кайдиде иштейсизби? Мен чыгып кеткенмин, көп жыл болду иштебей койгонмаякта. Канча жыл иштедиңиз? Иштедим, Аким болгондон кийинби? Ооба. Дагы бир кызык жагдай. 2015 жылдын май айында Орусиялык Восток Геолдобыча ачак синердик коому 90 тоннадан ашык алтындын кору бар жер үйгенин иштетүү боюнча аукционду утуп алган. Бул үчүн компания Кыргызстанга 100 миллион АКШ долларын төлөгөн. Анда айрым эл өкүлдөрү алтын кенинин арзан сатылганына кейиген эле. Жер үй 4 миллиард доллар турат. Biz 100 milyon dolarga satkаныбызга сүйүнүп атабыз. Бозумчак эч киреше бербейт, дивиденд бербейт. Алтын кен дивиденд бербейт салыктан башка. Кум төрдүн тагдыры түшүнүктүү. Кыргызстандын эң кирешелүү тармагы азыр эң чыгашылуу тармакка айланып калды. Кыргыз алтын банкрот азыр. Кара казыкта алтындын кору 70 тоннадан ашык. Бирок Кыргызстан бул кен үчүн эмнегедир аукцион өткөргөн эмес. Демек 100 миллион доллар мындай турсун 100 сомду алган жок. Абдулла Темирбердиев мамлекеттин кара казыкты иштетип жаткан компания менен продукцияны бөлүшүү келишимиде жок болгонуна жергиликтүү эл нааразы экенин кошумчалайт. Анан кийин негизги келишим
Кыргызстанда бир да эме түзбөй туруп жөн эле берип коюп атат. Негизги келишим бул соглашение о разделе продукции. Алынган продукцияны бөлүштүрүү келишими. Мисалы үчүн кара казык мына бүгүнкү күндө ошо тиги 70 тоннасын мыяка эле коелу, 54 тоннасын да бияка эле коюп коелу дагы ошол өздөрү жазган 43 тоннаны эле бааласак, где-то бир 4 миллиарддын тегерегинде акча. 4 миллиарддын 50% мамлекеттик болуш керек. Сөзсүз түрдө 50% инвестордук болуш керек. Темирбердиевдин пикири боюнча, мамлекеттин элге кылган кыянатчылыгы дагы бир жагдайда байкалат. Кыргызстанда 2 геологиялык экспедиция буга чейин иш алып барып келген. Алардын милдети гендерди иликтөө жана мамлекеттик баланска коюу болгон. Бирок бүгүнкү күндө бул милдет жеке менчик компаниялардын өзүнө берилген. Кайды болобу, интербизнес болобу, өздөрү изилдей турган кылып койду да, разведканычы. Аны кандай изилдейт? Аяктан барат дагы 3 грамм экен, 2 грамм экен, 1 грамм экен дейт дагы бере эч ким текшербейт. Текшергенге мүмкүн эмес деп койгон. Анан баягы жана мен айтып атпаймынбы, айкындуулук боюнча орусча инициатива прозрачно добывающих отрасль деп койду го. Ошондо баягы милдеттүү турда баягы ошо ИПДО эл аралык стандартын отчет берчи эле, аны дагы токтотуп койду дагы ыктыярдуу түрдө деп койгон да. Значит, кааласа берет, каалабаса бербейт деп туруп, мамлекет четтетип, мына Каракастын мисалында уурдаганга шанс түзүп койду да. Карагазыктагы калың элдин кызыкчылыгына каршы иштерди кимдер жүргүзөт? Орун алып жаткан ал ишемдиктерди көрсө да көрмөксөн, билсе да билмексен болуп жүргөндөр кимдер? Тонналган алтындын ээн эркин ташылышына аким, губернатор же министрдин деле макулдугу жетишсиз да. Абдулда мырза элге жасалган чыккынчылыкка айыптууларды төмөнкү рангдагы бийлик бутактарынан издей бербей, көшөгө артындагы дөша атка минерлерди аныктоо милдети турганын белгилейт. Абдулда мырза Карагазыкты бийликтеги эле бир уч топ башкарышы мүмкүн деген пикир аргасыздан жаралаарында кошумчалайт. Кендин айланасында кандайдыр бир көйгөй жаралса, кытайлык компанияны ал ойго салбай турганын, экологиялык, экономикалык кемчиликтери бакыйып көрүнүп турса да, бийлик кытайларга баш оту менен жан тартаарын эске салат. Кичине эле бирдеме болуп кетсе, укук коргондору менен жергиликтүү бийлик, центральный бийлик басып калат да. Тигилер жок. Анан каза болуп кетти уксаңар керек баягы көчкүдөн. Далуу деген булардын орус тилин билген заводдун директору бар эле. Уксаң керек. Ал заводдогу сүйлөгөн сөзү да. Айтып атат, кеткиле, токтоткула десе, жок дейт, болбойт дейт. Ана ал правительствоңарга айткыла деп атат. Ошо правительствоңар кет десе кетебиз. Бизди ошолор алып келген. Бизге баары бир. Бүгүн токтот десе, бүгүн токтотобуз, токтотпосо токтотпойбуз деп атат. Тогда скажи свои правительства. Мы вам скажем. Мы вам скажем. Мы не имеем права. Народ даст. Народ решит все. Народ решит, пускай. Ваше правительство есть. Правительство никак сейчас не может. Кто решает? Любое. Или акимат, или губернатор, или там... Конкретно какой фамилия? Приказ дай. Поименно скажи. Скажи, китайцы, уходи отсюда. Мы уходим. Анда мында карасам баягы келишимди түзбөгөндүгү, бир эле лицензияны бере бергендиги, калкалагандыгы, аларды мындай марионетка кылып эле ошол компаниянычы. Баягы передача жок, баланска коюш жок. Ушул бийлик элиштеткен дейм да. Бийлик эми бардыгы эмес, бир өзүнчө бир коррупциялык топ болгон да, туурабы? Эми алар азыр жок, анан кийин ачылып калып атат да. Эгер ошолордун бирөө жарым болгондо азыр бизди тигиңи сындыртат эле, мени камайт эле, алар жок болуп анан биз кыйынсып атабыз да азырчы. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул кызыкпайт компания өзү делечи, мындай жөнөкөй да, мындай вялый да, мындай аркасынан түшпөйт да. Тök ушул бийликтегилер жүгүрүп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бийликти келеби депчи. Карагазык кени боюнча сөз кылганда Кытай компаниялары каражат которуп жаткан өнүктүрүү фонддору тууралуу айтпай кетүүгө болбойт. Анын айланасында азыр бир топ талаштуу окуялар орун алууда. Баса өнүктүрүү фонддору облустук жана райондук болуп бөлүнгөнүнө карабай, чоң алайда айылдык деңгээлдеги фонддор да түзүлүп кеткен. Ага түшкөн киреше чыгашалардын көзөмөлдөнүшү бүдөмүк жаратат. Себеби эч бир мындай фонд эсеп кысабын көрсөтө албай келет.
Жыйынтыктап айтканда, Кара Казыктын тегерегинде экологиялык, экономикалык бир нече калпсыздыктар орун алып, ушул күнгө дейре кемчиликтер жоюлбай келет. Учурда кенттин айланасындагы ачыкка чыгып жаткан фактыларды ачык так жана бейтарап иликтөө мезгили жетилди. Бул болсо тонолгон алтын тонолуп кошуна өлкөгө ташылып бүтпөй болду.